Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Ой өрүшү Кругозор китебинен номер 11 сабак. Адамдын ой жүгүртүүсү деген темада маалымат аласыздар. Алгач сабактын планы менен таанышып алыңыздар. Эмнелерге токтолобуз? Биринчи ой жүгүртүү, экинчи өз алдынча аңдап билүү, үчүнчү логика, төртүнчү интеллектти өстүрүү жолдору, бешинчи эс тутум. Биринчи ой жүгүртүү. Адам маалыматты кабыл алат, эс тутумга өткөрөт, зарыл болгондо керектүүсүн тартып чыгарат, колдонот. Сүрөтчүлөр образдуу, физиктер абстракт түшүнүктөр менен обочолонтуп ой жүгүртүшөт. Ал эми практиктер турмуштук тажрыйбага таянышат. Биринчи көрсөтмө кыймыл ой жүгүртүүсү. Экинчи көрсөтмө образдуу. Ал эми үчүнчү сөздү логикалык түшүнүү аркылуу ой жүгүртүшөт. Экинчи өз алдынча аңдап билүү. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Өз алдынча аңдап билүү бул программадан четтей алуу, уникалдуу конструкцияларды түзө алуу мүмкүнчүлүгү. Мээ адамда ошол кызматты аткарат. Бир суткада адамга 40 миңдей ой келет. Адам кыска убакыттын арасында көп маалыматтардын агымын карап чыга алат. Ал ойлордун көпчүлүгүнүн мааниси жокко эсе болот. Ал эми аз гана терең маанилүүлөрүн күчтүү адамдар гана 1 минутка чейин кармап тура алат. Чоң көлөмдөгү маалыматтарды карап чыкканга нейрондор жардам берет. Мээдеги бир нейрон өзүнөн башка 7000 нейронго кабар жөнөтөт же сигналды кабыл алат. Үчүнчү логика. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Айрыкча кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалимдери окуучулардын дил баяндарын, эсселерин текшерген учурда ыраттуулук, логика жок деп калабыз. Ошол логика деген өзү эмне? Көңүл буруңуздар. Бир нерсенин өз ара байланыштуулугун байкоо бул логика болот. Сол жарым шарларда логикалык түшүнүктөр, талдоо топтоштурулган. Ал эми сол жарым шарлар себеп, натыйжалар чынжырын түзө алат, ыраттуу иштей алат, сөздүн маанисин кошо кабылдайт. Төртүнчү интеллектти өстүрүү жолдору. Логикалык оюндарга машыгуу, илимий журналдар, энциклопедия, көркөм чыгармаларды окуу, документалдык фильмдерди көрүү, ошондой эле чет тилдерди үйрөнүү, спорт менен машыгуу жана жаңгак менен балык жеп туруу да интеллектти өстүрөт. Сабагыбыздын 5 планына келдик. Эс тутум. 10 жарым шар окуяны элестүү кабыл алат, убакытты сезет, мейкиндикти элестетет. Адам өзү окуганынын 10%, ал эми укканынын 20%, көргөнүнүн 30%, ал эми талкуулаган нерсенин 50%-ын өз алдынча байкап, изилдеп, өз колу менен жасагандарынын 90%-ын эстеп кала алат. Айрым мисалдарга көңүл буруңуздар. Джим Прайс 12 жашынан берки өзү көргөн ар бир окуяны, ар бир телепрограмманы жаңылбай ыраты менен айтып бере алган. 26 жаштагы Гуян Линно Харбин шаарында жашаган, 15 000 телефон номерди жатка билген. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Англиялык Доминико Брайан ага эс тутуму күчтүү болгондугу үчүн дүйнөнүн бардык казинолоруна кирүүгө ага тыюу салынган. Урматтуу угармандар, ошону менен адамдын ой жүгүртүүсү деген теманы жыйынтыктайбыз. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат.